Араңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей арадан туптура бир жума өткөн соң Шербет шоу телеберүүсү кайрадан өз кызматын баштамакчы. Асалыстуу жакса салттуу түрдө эле жагымдуу музыкага бизди мынакей камсыз кылган Бек Бенд тобу. Эфирибизди баштаардан мурда мен мынакей кесиптешим Бек менен бир суроо берип көрөйүн дедим эле. Бокска кызыгасыңбы? Конечно. Бокска кызыксаң, мынакей кызыктуу маалымат окудук. Бир тууган Кличко бар, Владимир менен Виталий. Экөө бири-бири менен эч качан беттеш өткөрбөйбүз дептир. Эгер өткөрүп калчу болсок, бизге 250 миллион доллар гонорар төлөп бересиңер деп. Виталий Кличко Кыргызстанда төрөлгөн үчүн ушинтип атат окшойт. Балким да. Негизи Кыргызстанда төрөлгөндөр эле көп гонорар сурайт окшойт да, себеп дегенде кийинки конокторубуз да кыргыздар. Экөө тең бир тууган. Анан биз ушинтип эфирге чакырганда бири-бирибизге каршы беттеш өткөрбөйбүз дейт. Гонорарыбыз бир аз кымбатыраак түшүп калат го десем, канча деп кызыгып сурасак, болгону гана элдин жакшы маанайы деп жакшы жооп беришти. Албетте аны бүгүн биз камсыз кылып беришибиз керек. Андыктан келиңиздер, бүгүнкү биздин келген конокторду акырынан тааныштырып өтөлү. Бул инсандар экөө бир тууган айтып өткөндөй, аны менен биргеликте мынакей азыр жаштар арасында эң эле популярдуу болуп жаткан рэп жанрындагы өзгөчө топ Агайни тобу. Алардын бир мүчөсү менен мынакей азыр таанышып өтөбүз. Тактап айтканда кичирөөгү менен бир туугандардын арасынан Кайбарды кол чалар менен келиңиздер тосулабыз. Кайбар Кличко. Кош келдиң. Ассаламу алейкум. Кыскача эле суроо, буга чейин мындай бир тууган агааңа каршы чыккан күндөр болду беле? Балким үйдө жакалаша кетчүңөр. Үйдө кичинекей кезде ошондой учурлар болчу, бирок эмир улуу болгондуктан, кичине күчтүүрөөк болгондуктан мени сабап койчу. Сабап койчу. Бүгүн деле такси чечиңиз деп койдум анда, Билбейм. Көрөбүз. Тамаша. Бүгүн бизде мына физикалык күч колдонбойбуз. Албетте дегенде болгону гана тамаша иретинде бүгүнкү сынактар жүрмөкчү. Келиңиздер, эми агасын көрүп инисин демекчи. Бул мырзанын агасы кандай инсан болду экен? Азыр албетте баарыбыз көрмөкчүбүз. Эмир мырза, келиңиздер. Мынакей, элди. Канча жаш улуусуң? 1 жаш. 1 жаш эле, 1 жаш тең жаш. 1 жаш тең жаш. Мына экөөңөрдүн кийингениңерге караганда кичинекейиңерде ар бир үй бүлөдө болгон проблема жок болчу дегиле, мындай. Байкесинен кийин калган кийимди иниси кийет деген. Окшош. Канча жылдан бери рэп тармаганда? Кайбар жооп берип коет. Рэп окуп атканыбызга негизи мектеп убактан башталган бул мектепте. Ошол эле MTV, ошол эле Lloyd Banks, Eminem, 50 Cent, ошол убакта аябай популярдуу болгон рэп аткаруучулар бизге өз таасирин берген. Анын сыңарында ошондон улам биз рэп окуп баштаганбыз. Эң алгачкы ырыбызды ошо Агайни болгондон бери биз 2012-жылдын аягында, жаңылбасам, февраль айында жаздырганбыз. Эң жакшы көргөн рэп аткаруучу? Эң жакшы көргөн Eminem. Бек, мен оюмча мындай го дейм да, Эмир мурда разборкаларга барганда кече сен элең мага талганча бир ачкам жооп берди. Биз өзү Lloyd Banks. MTV ошол эле. Түшүнүңбү, брат? Кечип койду. Тамаша. Эми рэп бир нече түргө бөлүнөт, албетте дегенде эми анын эң эле популярдуу болгону фристайл деп коет экен. Азыр ушул жерде мынакей даярдык жок эле. Биздин теле берүүбүз жөндө, менин сулуулугум жөндө, балким Бектин мынакей үнү жөндө. Айтор, эмнени көрүп жатсаң, ошол жөндө бир фристайл окуп бере аласыңбы? Музыка болсо, сонун. Музыка? Албетте, келиңиздер. Орточо бир темпте бир музыка болсо. Орточо темпте. Кызыл өрүк болобу? Шербет шоу. Эй, мына ушул кечте рэп окуйбуз кечке. Асым болсо досум, чынын айтам, жинге тийбе. Бул жерде бэкбет, бул деген шербет. Ошондуктан бизге кылыш керек ушул жерде аракет. Окуйлу кыргыз рэптен, салалы кыргыз кептен, салалы кыргыз рэптен. Сен сулуусуң, сен кыргыздын уулусуң. Сен ошондуктан бул жерде болосуң. Сен кошуп койсоң мындай. Деп койсоң. Аласың. Баракелде да. Кимдин баласы болду экен деп. Жакшы. Сонун. Чоң рахмат. Жакшы. Даярсыздарбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар. Кыскача эле
Анткени фристайлга өтө жакын эмесмин. Сәйга. Ошентсе дагы 4 сапка аракет кылабыз. Неге жакынсыз? Мантыга урамого. PlayStation. Аны билем. Футбол менен PlayStation. Жакшы. Иш кылып, мына бир билүү ынтымакты бузбайбыз албетте. Жакшы сынактарга активдүү катышып, өзүңөрдүн тапкычтыгыңарды көрсөтүп, аны менен биргеликте биздин телекөрүүчүлөрдүн маанайын көтөргөнү унутпайбыз, Дайыр болсоңор, фристайлга жакын эмес деп калды эле, азыр чын эле же калппы текшерип көрөбүз. Биринчи сынак. Мындай уйкаштырбай эле койсоңуз болот, бирок маанисин сакташыңыз керек. Биздин экранда азыр сүрөттөр чыгат, ошол сүрөттөрдүн жардамы менен бир жомок айтып бересиз. Жомогуңуз мааниси жагынан бирдей болуш керек. Ооба. Анча-мынча сүрөттөргө ат коюп койсоңуздар да болот, мындай персонаж берсеңиздер да болот. Айтор, биз сиздин жомогуңузду уккандан кийин бул жерде барысы уктап калбай телекөрүүчүлөр менен кошуп, кичине күлүп отургандай бололу, Ооба. Даярсызбы? Кеттик. Эми бир илгери. Албетте мен айтып берем жомокту. Айтор, ушундай окуя болобу? Бизде бар экен бака шпагатка олтурган, анын жанында бир турник сыяктуу бир нерсе турган. Анын досу кичинекей чочко. Сен буга эч качан окшошпо. Кийинки сүрөт. Анын дагы бир досу болуптур. Анын аты Маймыл. Мен бир телебирүү көргөм. Ал жер анын аты ТВ Кайгул. Акта бар Маймыл. Ал жакта бир бар Маймыл. Ал мас болчу, ал мога окшогон Маймыл болчу. Ал толук болчу. Ал коркпойт болчу. Ал Маймыл кечинде ТВ Кайгулдан кийин оруп калыптыр. Анын жанында бир кичинекей бала отуруп Алыптыр. алыптыр. Баракелди. Элдос досум тапкыч экен. Молар уйкуга баткан бекен. Мындай фристайлга жокмун дедиң эле, мындай токой эле келди. Эми, конечно, мен көп жер мен жардам берип койдум, албетте. Бир укаштык бердим. Бирок жакшы. Жакшы темп берип кетти. Балким сиз уланып кетесиз ушундай эле рифма түрүндө, Мели аракет кылайлы. Эгерде мүмкүн болсо. Бизде мынакей ТВ Кайгул жөнүндө жомок болуп кетти. Сиздики кайсы темада болот экен, азыр бирге байкайбыз. Кеттик, Кайбар. Илгери өткөн заманда жашаптыр көлдүн жээгинде мамалак. Андан кийинки сүрөттө мен карап айтам, андан кийин сөздөрдү тактап. Ал Маймыл каалаптыр толтура бир байлыкты. Анан чогултуптур толтура бир тыйындарды. Анан кийин ал элестеттир бир кыйындарды. Колуна дөңгөлөктү көтөргөн дагы бир аю деген жаныбарды. Аны ал кыйын жаныбарды көргөн миньондор өзүн жоготуп Элестеттир миллиондорду да. миньондор табабыз деп ойлоптур бир миллионду. Мышыкаларды карап өзүнчө бир өзүн хан сезиптир. Аны көргөн Маймыл болбой эле мурдун чукуп эзиптир. Аны көргөн дагы бир Маймыл өзүн снайпер сезиптир. Снайпер сезиптир. Снайпер сезиптир, ошо менен бүттү. Ошо менен жомок кеп болду. Жакшы. Экөөңөрдүн жомогуңарды көргөндөн бизде негизи кийинки башка конкурс болуш керек эле. Бирок дароо ушу конкурска өтөлү деп чечтик, себеп дегенде силер мындай психикаңар туура окшойт деп калдым. Негизи дүйнөлүк практикада баардык психологдор мындай өзгөчө сүрөттөрдү колдонушат экен. Аны менен биргеликте адамга бир диагноз коюш үчүнчү. Ал сүрөттөрдө мындай эч кандай логика издештин кереги жок. Болгону гана 5 секунд ичинде оюңарга эмне биринчи келди, экөөңөр тең бирдей комментировать этсеңиздер болот, Нени көрүп атасыңар ошол сүрөттөрдөн. Андан кийин экөөбүз силерге бир диагноз чыгарып беребиз, Сүрөттөрдүн мынакей ирет менен коебуз, экөөңөр тең бир сүрөткө бирдей комментарий бере берсеңиздер болот. Кеттик. Алгачкысы. Бул жерде Сулуу айым. эмне кылабыз, Сулайым? Сулайым Бетин көргөзбөгөнгө аракет кылып. Бетин көргөзбөй өзүнчө кадаланып атты. Кадаланган кыз көрдүң, Сен Жа, неме?
Тумар Кайр деген бийчилер бар го. Ошолордун жаңы костюм Робот дизайны. болуп билип аткан кез каттап калган. Ылчы. Бул жанагы Панда, кунг-фу панданын мындай апгрейд деп коет мындай. Крутой версиясы да. Бул жерде көпөлөк. көпөлөк болот. Не, кандай көпөлөк, кайсы жактан келген көпөлөк? Көккө учкан көкөлөк. Бул ылдый түшкөн көпөлөк. Жөргөмүш кармоо. Уже ылдый түшүп калган го Ылдый деп түшүп бараткан көпөлөк. Бул Көпөлөк жөргөмүштөр анан чымчыктар курчап алган да. Нападение кылайын деп. Бул жерде походу разборка болот атат окшойт. понт болот. Мен оюмча эмне деп ойлойм, сен мына бул жакта кай бардың, көпөлөктү ылдый көчүрүп, анан кайра ылдый көтөрүп, иши кылып бирдем келип болот. Кичинекейиңде тарс чечмеселен көп. Жактан сурасаң. Кети жок, а? Бекилет. Кети жок. Сен оюң боюнча кандай дейсиң да? Бир диагноз коюп көргөйлү. Кимиси эмне, соо кимиси не то, же экөөтөң не то. Жок, жигиттердин ар бир сөздүн ар бир ойдо рифмалап аткан өтө жакшы нерсе. Ошондуктан экөөтөң эле соо эле жакшы эле болду окшойт. Жок, мен мындай байкашым боюнча өдө көтөрүлүп учуп дегенде бул жактын мына сүйлөшкөн кызы жок окшойт дейм. Мындай романтик экен. Бул жак болсо мындай Нападение дегенде караганда Нападать этип турган бирөө бар окшойт. Мустафа экөө дегендей. силер кайсы жерде чоң болсо? Арча бешикте. Болду. Нападение Рамсы пол. өдө ылдый да түшүнүп калды. Жакшы, биринчи, экинчи сынакты сиздер үчүн мынакей атайын жеңилирээк кылдык. Эми буга чейин 5-6 берүү тартканбыз биз. Ушул сынакка келген анча-мынчалардын давлениясы түшүп, сознаниясын жоготуп атышкан анча-мынчалар ушул конкурстан кийин мындай барып өзүнө дем салдырып, чоң энелерге барып апаптаттырып коюп, айтор иши кылып көп нерселер болуп атат деп бизге комментарийлер келип атат да. Эми сиздерди билбейм кандай иши кылып, мына жакта сиздердин жакындарыңыздар үй бүлөңүз көрүп аткан болсо, кечирим сурайм мен алдын ала. Келиңиздер, эми акырынан 3-чү сынакка өтө берели. Жамгыр себелеп жайдан басып баратсам көчөдө эмнеге билбейм кайрадан эстедим сен жөнүндө чынын айтсам сени жоготконума мен өкүнөм чынын айтсам мойнума аламын менде күнөө жиним келип өзүмдүн намыскөйлүгүмө себеп болшоң мүнөз болгом сени менен болбой кол үзгөнгө кайра кайтсам деген алуу кетпейт көңүлдөн кайра кайтсаң да элем өзгөрүүгө жамгыр менен жүрөк ыйлай эстеген сайын айрылса да бирок кыйбай сендек дайым үзүлбөгөн үмүт менен эстеп жашаймын анан айым жамгыр менен жүрөк ыйлай эстеген сайын айрылса да бирок кыйбай сендек дайым үзүлбөгөн үмүт менен эстеп жашаймын анан айым бөлүндүк биз менин корс жана ор мүнөзүмдүн айна ошондо сабырдуу болсом болот элем го бир өзүңдүн жаныңда эми жүрөм эч кимди көргүмдөй келбей жашынып көзүмдөн аккан жашымды жамгырга жашырып сени укканда күйөөгө тийди деп шашылып жинимдин кайнаганын айтпа ызаланып дубалдарды соккулап мычкылап чачымды айнекти талкаланып мончоктой чачылдым ушул күнгө чейин жүрөгүмдө эсе талчындык мейли махабаттан адаштым сенен айрылдым сага сөз берем өтсө дагы кылым унутпайм гүл жыпы кара чачымды атымды ийген кирпиктеримди чийилген каштарымды жамгыр менен жүрөк ыйлай эстеген сайын айрылса да бирок кыйбай сендек дайым өзүмдөгөн үмүт менен эстеп жашаймын анан айым жамгыр менен жүрөк ыйлай эстеген сайын айрылса да бирок кыйбай сендек дайым өзүмдөгөн үмүт менен эстеп жашаймын анан айым
Кең эле кызык учур келди окшойт. Тактап айтканда азыр кимиңиздер биринчи баштайсыздар, кимиңиздерге кийинки чөчөт билбейм. Тактап айтканда келиң. Кичинекейиңде бир аз кылып жетип атасың, Ошон үчүн биринчи бул жак баштай берсин, Десес. Сага жардам берип атам мен бир. Сөп дегенде биринчи шоу оңоюраак келет. Азыр ошо таяктаганың үчүн жооп бересиң. Сен тапшырмаң мындай, азыр бул коробканын ичинде эмне катып койгонун биз билбейбиз. Шарт өтө жөпчөнөкөй болот. Көрбөйсүң, просто бул жерде эки мынакей эшигибиз бар, ошол жерге акырын колуңду салып, ичинде эмне бар экенин мындай на ощупь айтып беришиң керек. Эгер туура тапсаң, албетте бул сынакта жеңүүчүсүң, туура таппай калсаң, анда кезекти кайбар көрөбүз, анан жыйынтык чыгармакчыбыз. Албетте бул жактан биринчи баштайбыз. Азыр келиңиздер, барабанный дроп болсо, мүмкүн болсо, Эмирге кандай сюрприз даярдаганыбызды эми билебиз. Опа. Эмне экен? Отур, сен инеңе биринчи салып көрөлү. Катып калдың го, эмне болду? Жакшы элеби? Жакшы элеби? Сен эмне коштошуп алайын деп атасың жагында? Боорун ачып баштаган жокпу? Нормально да, коркпойсуң. Колуңан келет, Всё. Сенден бир сурайын, чабай эле да. Просто колуң бат резко салып ийбе. Акырынданбы? Акырын. Так, ойла. Тийдиң азыр, сол кол менен. Жумшак кол. Камырбы? Инеме мындай жүзүң Качып кетти, ё-моё. Жо. Жөңгөчү. Ойла. Чөндүй. Баштанын ортосун. Кыймылдабайт көбүн ары. Жансыз, Жансыз зат деп ойлойсуң жагандай. Жок. Жандуу. Жок, жандуу кыймылдап атат. Кыймылдатып, дем алган сезип атасыңбы? Азыр бир тура эмес кыймыл кылып алсаң, натыйжасы жаман болуп калган турат. Ойла. Эми айтпасаң сен бир турган керек болмой, башчанын ортосунда. Жылан го. Жылан? Оролгон жылан. Оромодай болгон жылан. Амай жылан го деп. Жылан түрлөрүнө бөлүнөт да, кайсы жылан деп ойлойсуң? Жылан деп таптың. Анаконда. Балким питон. Иә. Питон? Оюң боюнча. Эми кыймылдап баштады, эми башталат мына. Иштейм деп атат. Баш тартат, кол тартып тур. Эми кайра. Сала берсең болот. Так. Окончательный жооп барбы? Бул Башымдан го. тиштери бар мында билесиңби? Жылан го кыскасы. Жылан? Питон. Питон, О. Молодец. Эгерде ушуну көрбөй туруп колуңду салат белең. Көрүп туруп. Көрүп туруппу? Салат болчун кармап көрүш үчүн. Коркпойсуңбу жыландардан? Жок азамат. Айылда 7-класста окугам. Ошондо чыгып кеткен бир жолу. Ошондо жыландарды кармачумун. Көргөндөн кийин деле коркпойт болчумун. Көргөндөн кийин мындай коркпой кармайт болчумун да, азыр кичине болсо да коркот. Сен чыгай бар. Жок, кармайт болчу. Сен коркот белең. Ачык айт эми. Жок, мындай коркмокмун. Азыр мисалы карма десе акырын утуп кармайм дейм. Жок, мында колуңду салып барсаң башына тийип кетип мынтип кыймылдай берсе. Коркмок. Коркмоксуң, Рефлекс болмок да. Рефлекс деле алып. Ой, анты. Келем, сени көрөбүз азыр. Рефлекстериңди. Отура бер, молодец. Жакшы. Мен неге башында сага биринчи кезекти берген жокмун, анткени мына кичүүсүң ары бери оорураак жумуштар. Улум урматтап дегенде, Туурабы?
Келиңиз эми, сизди бул жака чакыралы. Сиз айтып коесуз, бирдемке болсо, аба эле же жок. Комментировать этсеңиз болот сиздер. Тибе. Сиздер кошуп турсаңыздар болот. Бирге жардам берели. Эми келиңиздер, байкайсыз. Жөн. Айлап сал. Абайлагыз. Шашпа. Жай. Биринчи сол колуңду салып көр да. Сол колуң менен карап көрсөң. Biraz. Kol. Абайла. Аррак шылдырыңыз. Аррак. Эми бер, мен тарапка ин. Колуңуз Акырын тийгиз көрүңүз. бир пальчик менен эле тийсе, бармак менен да. Кыймылдап атабы? Абайлагыз. Кичинекей нерсе. Бул жерде кичинекей нерсе, бирок көп санда да. Ооба. Абайлагыз. Көп санда. Майда. Да, бирөөсү спокойно болсо, Жыландар бирөө. ой. Ичине чатайраак чыкпашыбыз керек. Чыкпады. Жаңы элекиндер, акырын. Көрүнүшү боюнча тигиндейлердин туугандары да кичинекей. Жакшы. Просто өзүңүздү жакшы кармаңыз. Бул нерселерге мындай. Эгер сиз корксоңуз, бул да сезет. Өтө сүйкүмдүү мамиле кылсаң жакшы болот да. Мындай. Акырындык менен. Ойлатчы эле, ойлатчы. Сен айтасың просто, сен четинен нетип атасың да. Ортосуна колду бир салып көрүш керек. Резко кармап көр. Оюң боюнча эмне дейсиң? Не сезилип атат? Бир аз подсказка берип кетти бул жак. Бул ерунда, моч. Эмнеке? Самый, да? Он бар. Ойла. Аз чыгып. Ортосуна. Бул да кызык болуп келип атпайбы, көрөсүң? Бобик. Не бар? Жей турган нерсе окшойт. Жиберсем болобу? Же. Смело. Коркпосоң да эгер. Мындай нерсени только кытайцдар жейт. Да? Не бул? Түрүндөй деле жеп, мындай деле жейт. Тараканды. Я. Тараканды. Жок, таракан эмес. Бирок ошол беден да, ошол Сыяктуу. Ошол сыяктуу. Быдыркен эмессиздер? Сиз азыр тиштерине жетпей атпайсызбы? Тишине жетсеңиз ого башталат да. Менин оюмчачы, кандай деп мен балыкка баратканда көй алып алышат жадына. Чегирткеби? Реклама пауза. Балыкка барганда эмне алып алыш? Болмойт. Балык барганда эмне алыш мүмкүн? Балыкка барганда Андан дагы мындай кандай десем, судан коркпогон жандыктар. Буну айтыңыз мына оюңуз боюнча. таап алган жок. Келиңиз 30 секунд берели акыркы. Ошонун ичинде бир жыйынтыкка келиңиз. Эмне деп ойлойсуз? Качып атат дейм. Качатта Жангирек да бар да, Жангирек. Терөлө мынтип атса бирөө. Жок, тапкан жокмун. Тапкан жоксуз. Жок. Ката айтайын, 30 секунд бердик, анын 15 өтүп кетти. Буга чейинки яшигибизде эмне бар экенин Эмир Турат алып чыкты. Сиз акыркы мүмкүнчүлүк. 1 2 3 4 Жок. 5. Тападыңыз, э? Мындай алдын өтүп карап койсоңуз болот. Качып атабыз. Кол мынтип дагы өзү. Качып атабы, э? Жок. Сизди караганыңыз башкача.
мындай эки жакты тең аппетитине карап атасызбы жакшы, жыйынтык боюнча Эмир алды да кийинки сынакка өтмөкчүбүз. Жакшы, бул сынактын жыйынтыгы боюнча Эмир мырза бир аз алдыга жылды. Эмир, жыландардан таптак эле коркпойсузбу? Кобрадан дагы. Балким. Жакшы, кийин тажалай ала болсоңуз коркпойсуз экен. Сиз эми кийин үйлөнгөндөн коркчусуңуз, макрон бышырса болгону гана, тамаша эретін азаматсыздар 1-0 деп койсок болот. Эсепте азыр келиңиздер, тегеңге мүмкүнчүлүк болсун. Тактап айтканда, сиздердин мынакей репертуарыңарда эң жакшы ырларыңыздардан 4 тандадык. Ошол 4 мынакей азыр мүмкүнчүлүк берели. Эми улуудан баштайлы, тойлордо да мындай эти улууларга тартат го, ошондой эле болуп. Кайсыл экен? Жаным ай экен. Жаным ай. Сизге? Бийле. Бийле. Жаным ай, бийле. Жаңы эле сынак сиз баштаган болчусуз. Эми Кайбар мырза келиңиз, бул жакка өтүңүз. Сөз обонун билесиз. Билесиз. Вот эми обонун унутуп кое бериңиз, сөзүн унутпаңыз. Себеп деген азыр ушул ырды 90-жылдарда аябай хит болгон Белые розы. Ласковый май тобунун ырына, ошонун обонуна салып ырдап бересиз. Шарттар түшүнүктүүбү? Бийле ыры 90-жылдары Ласковый май тобу ырдап калса кандай болмок? Келиңиздер, бирге көрмөкчүбүз. Emir ағайын байланышта демек оқырмандардың барысы келішті қимылға белгілі туристік бере албай қып-қымындай шыны қырғақ түсіген адам жөн тура албай жеңілілік тұлпар қарай көрдей көтере біз көкке ұшыл шаңын жерден бар тұратында бір тегеректе шешіп кім бірінші себетіне беттейін досын жақындап дағы берері келгеннен қолдап турап сартыңнан биле албаймын дедігін еркіндегінде ойғын анан қозғолғын деніңде көріну қандай керемет бұл қимылдап жаралы кетеді екенін бұл қимылсыз қаласың сен солып қолға беріліп билеген ең соның бұл музыка саған тең болып билеген зиян емес шыңдалып ең солып Жаманды ойлобу мен сенин жаныңдамын барынан сени каттамын дүйнөдө кымбат адамым ойно мага жагат кылыктарың кыял кечиң сага каны менин ырларым белые розы беззащитные шипы роза 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 гүлүм менин роза гүлүм Жакшы, эки тараптан тең өзгөчө аткарууларды уктук десек болот. Бир аз кыйыныраак болду окшойт, рэперларды мындай попсага мындайча айтканда коюу окшоп. Кандай деп ойлойсуңар? Мүмкүн ушул сынакты бекки дагы аткардырып көрөлүбү? Аткардырып көрбөйлүбү? Болот. Силер оңайча кайсылар тандайт элеңер? Жакшы, мындай угумдуу сөздөрүн билген дегенде. Биздин репертуардагы эле Жок, бекти ырдатыш керек. Өзүнүн репертуарында ырды башка, ырдатыш керек, Жок.
Мен оюмча Сен рэп музыкага өзүнүн репертуарынан да. эмне? өзүнүн репертуарын рэп Сен музыка. кыйнап көрөлү эми, буларды кыйнадык болушунча. Белый розын оолуна. Жалбыраган жалгызданып дарак тура жалгыз. Эмнегедир кыйналып мен сүйгөн сени. Мен билем неге жалгыз сени сүйүп калдың го. La 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 la. Айбар Эмир, буюрса көңүргө чоң рахмат. Келгениңиздерге, жыландардан коркпооңуздарга, кичинекейиңиздерде дагы чегениңиздер үчүн. Жалпысынан эле мына бүгүнкү маанайыбызды эң жогорку деңгээлге көтөрүп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Буюрса дагы чакырабыз. Келип туруңуздар. Эмкиде жылан эмес, башка нерсени дагы билип туруп, фобияңызды окуп туруп. Биздин телекөрүүчүлөрдүн баардыгына берер кеңешибиз заманбап жана саркеч кийимдердин баарын LTB бутигинен алсаңыздар болот. LTB бутиги Киев көчөсү 148. Аны менен биргеликте мынакей сиздер кармап көргөн жаныбарларды эгерде мындай коркпой кармап, андан башкаларды дагы көрүп, балким үй бүлөсү менен мындайкей татыктый салып келели десеңер, анда Смешарики зоопаркына барсаңыздар болот. Бүгүнкү келген конокторго мындай билдириш үчүн биздин өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды эң жагымдуу чыгарма албетте Бек мырзадан жаңырып өтөт. Биз сиздер менен коштошобуз. Биздин студияда бүгүн Агайыны тобу болду. Кызматыңыздарда мен Илдос Аскарбеков жана Бек тобу. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I see the through this, see baby high. But maybe I'm lying, see. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blade on me. Don't put your blade on me. Take a look in the mirror and you will see. Do you answer the clear law? You never to see what you believe in. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blade on me. Don't put your blade on me. Go! Some people got a real lot of problems. Some people got a love. Some people think a lot is all done. Lord, have us a bone. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Shh. Don't build a pin, no, don't tell me a lie. Don't beg your fondness and me when you cry. From me make you cry. Cause I'm only human after all. Cause I'm only human after all. Don't put your blade on me. Don't put your blade on me. Come on! Oh, some people got a real lot of problems. Some people have a love. Hey. Some people think love is all down. Lord, have us a bone. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human. I make mistakes. I'm only human. They wanna taste. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, see, cause I'm no prophet or Messiah. And you should look it somehow. Yeah. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.
I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me.